Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде көрөнгө маданий автордук программасы. Бүгүн аны мен Ниязбек Абдыразаков алып барам. Бүгүн Ош жергесинде өзгөчө коногубуз бар. Албетте, бүгүн ал коногубуз менен биргеликте маданият жаатында, кино, театр жаатында өзгөчө сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе каарманыбызды сиздер менен тааныштырып коеюн. Бүбүс Арабешналиева атындагы искусство жана маданият университетинин доценти, театр жана кино актеру, режиссер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мамбетов Мурат Авалович агай менен тааныштырмакчыбыз. Ош шаарына куш келипсиз агай. Рахмат. Алгач сизди мына ушул Туңгуч театрында эмгектенип жүргөнүңүздө дал ушул Ош шаарынан концерттериңизге күбө болуп, андан сырткары кинолоруңузга, ойногон ролдоруңузга күбө болуп келгенбиз. Ош шаарына канча жыл болду келгениңизге? Ош шаарына бир 3-4 жыл болуп калды келе элекмин. Мына ошондон бери биринчи жолу келип атам. Кубанычтуу, Ош өзгөрүлүптүр аябай. Жакшы, эми Ошта. Ушул суроого эле болой агай. Мына ушул атайын чакыртуу менен келген экенсиз. Мына ушул келген максатыңыздын себеби эмне? Эми силердин аябай чоң Кыргызстанда белгилүү университет бар да, Ош университет. Ошонун ректору, анан мына эки факультет, искусство факультетинин жетекчилиги, кафедранын башчылары, деканат, анан эң негизгиси студенттердин суроосу менен ушу биз билимибизди кичине көбөйтөлү деп бир мастер-класс болсо жакшы болот эле деген суроо болуптур. Анан ошолор менен байланыштып бизди бияка чакырышты. Мен эле жалгыз келген жокмун. Белгилүү оператор, күчтүү, жаш болсо да аябай күчтүү мен деген сценарист, режиссер, ошондой адамдар менен төртөөбүз келдик. Мына 3-4 күн болду, сабак өтүп атабыз, балдар менен таанышып атабыз. Ар кандай бир максаттарды койдук, иштеп атабыз. Буюрса бир жуманын ичинде буларды тим эле кыйратып биз мумтип ачып жибербейбиз. Андан биз алыспыз. Бирок биз өзүбүз аларга багыт берип, кандайдыр бир балдар өздөрүнө ишеним, ошону тартуулап, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Рахмат агай, бул тагыраагы Бүбүс Арабешналиева атындагы искусство жана маданият университети менен Ош мамлекеттик университеттин ортосунда байланыш бар деп түшүнсөк болот экен да, ошондой. Тилекке каршы мына ушул чакыруу мындай эч мындай эмеси жок, бирок мени кубандырган нерсе биздин университеттин театралдык факультеттен жанагы окуу процессинин эмелерин алып келип, мына бизде кандай сабак берилсе университетте, мына ушул жерде дагы ошондой сабак берилет. Ошол багытта иштеп атышат да. Демек, Бешналиева атындагы маданият искусство университетинин программасын Ош мамлекеттик университетинин киноакадемия факультетине ошол программаны киргизүү байланыш түзүлгөн. Туура. Жакшы агай, эми кийинки суроо албетте көрүүчүлөрдүн баардыгын мындай күтүп турса керек ушул суроого берген жообуңузду. Ушул тармакка сиз өзүңүз кантип келип калдыңыз эле? Деги эле ушул театр жана кино жаатында жасаган ийгиликтериңиз, кайсыл мезгил доорго өкүнөсүз, кайсыл доорго сүйүнөсүз? Мисалы, совет доорунда сиз бала кезден баштап ушул тармакка келип, эгемендүүлүктө азыр устат катары бир нече мага окшогон деги эле мына ошо Кыргызстанда канча шакиртиңиз болсо ошонун бардыгына сабак берип келесиз да. Мына ушул тармакка кантип келдиңиз эле жана ушул тармактагы ийгиликтериңиз? Эми азыр ойлоп көрсөм көп эле артисттерден ушундай суроо бергенде мен жаш кезимден артист болгум келген деген бала кезинде айтышат. Кээ бирөөсү мен кокусунан келип калдым. Ойлогон эмесмин. Ушинтип бирөө чакырып калып эле, анан кийин байкабастан эле кирип кетип эле мына ушундай артист болдум деп. Мен айтайын, мен кичинекей кезимден баштап тайнемдин колунда өскөнмүн да. Анан мени эстесем, ушу тайнеме кинону телевизордон көрүп, же клубтан кинону көрүп, же кинотеатрдан кинону көрсөм, келип тайнеме баштан баштап туруп аягына чейин бүт ролдорду ойноп берчүмүн да. Туурап. Туурап. Ал болсо кадимки кино көрүп аткандай отурчу да. Анан кийин ыйлай турган жерде ыйлачу, күлө турган жерде күлчү.
Анан кийин ушинте берчи ушу балам артист болот, ушу балам артист болот. Мен азыр ойлоп көрсөм, мен чынында эле жакшы көрсөтүп берчүмүн да. Моноспектакль ойноп берчү экенсиз. Анан кийин азыр деле мына мен азыр Алчалууда тайнем алчалуулук болчу да, мына Токмоктун үстүндө ошол жака көп өсүп калдым. Ошол жака барсам дагы балдар чоңоюп калды да, эми алар 60-тан ашты. Эй, Мурат, эсиңде көрбөгөн кинону көрдүм деп бизди отургузуп алып эле кино айта берчүсүң. Башынан отургузуп алып, бир 10 чакты баланы момундай кино көрдүм деп, баштан баштап аягына чейин. Ошондо дагы мен азыр ойлоп көрсөм, драматургия болчу да. Башы, ортосу, аягы. Бирок мен көргөн эмесмин ал кинону. Мен жанагы акындар Токмоктун ошентип кинолорду айтып берчүмүн да. Мына ошентип атып мен киного аябай кызыкканымда, кино режиссер болууну эңселеймин да. Бирок мен мектепти бүтүргөндө ВГИК гана бар болчу да, режиссер болчу. Аны эми аякта мындай окуп, мындай сураштырып көрсөм, аякта бир орунга 150 киши, 200 киши, эми аякка тапшырыш кыйын болчу. Мен корктум, аякка барган жокмун. Артист болоюн деп чечтим. Бирок Москвада эмки жыл алат экен. Ташкентте болсо алып коюптур. Ушинтип атып мен Казакстанга барып, Казакстанда казактардын арасына кирип, жалгыз кыргыз. Ошентип мен өтүп кетип, мен Казакстандан бүтүрүп келгенмин да. Анан кийин дагы айта турган нерсе, мен өзүмдү бактылуу адаммын деп эсептеймин. Анткени мен Кыргыз драма театрына келдим. Мен эчтекени билбеген бала болчумун. 10-чуну бүтүрүп туруп эле 4 жыл Казакстанда окуп туруп Кыргызстанга келдим. Бирок мен кинодон көрчүмүн да, Жумадыловду, Кыдыкеева, Күмүшалиева, Күйүкова, ошолорду көрчүмүн да. Мен театрга келсем, кайрада азыр театрга актер болуп келиш үчүн худсовет кабыл алат. А мен келгенде директор режиссерду чакырып туруп эле, могу бала келиптир, алалы деп. Ошол мезгилде жөн эле актер, мага ошол актер керек болуптур. Мен дароо алып койду да, бул кайрадан дагы менин жолум болду да. Анан кийин ошол жака кирип келип эле ошол артисттерди көргөндө мен Кыргыздын корифейлерди көргөндө Жаманов, Кытаев, Күйүкова, эми Досумбаев, бүт ошол артисттерди көргөндө ошолордун арасында мен ошолордун оозумду ачып, ошолор кандай басат, бири-бири менен кандай сүйлөшөт, театрда кандай жүрөт, роллоруна кандай мамиле кылат, сахнага чыкканда сахнада кандай өзүн алып жүрөт. Мен ошолорду көрүп, мен эгерде институтты бүтүрүп жогорку билимдүү болсом, мен академический театрга келип туруп, академияга келгендей болдум да. Мен өзүмдү бактылуумун деп эсептеймин, ушундай адамдар менен иштеп. Ушул тажрыйбамды бүт баарын ошол жактан алдым да, ушул театрдан. Ушул суроо эле улай, өзүңүз айтып өткөндөй, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында эмгек жолуңузду баштапсыз. А бирок туңгуч театры кандай түзүлүп калды дагы? Заман болду да, бир мезгилде. Сен билесиң, театр эмнекени сен жакшы билесиң, сен өзүң актёрсуң, режиссурада окуп атасың, буюрса бүтүрөсүң, режиссер болосуң, азыр деле спектакльдерди коюп атасың. Сенде дагы бар, сен билесиң, режиссура эмнекенин, актёрдун жашоосу эмнекенин сен билесиң. Театрда мындай болуп, ушундай болот да. Жүрөктүн кардиограммасындай өйдөлдүй болуп. Бир жылдары өтө көтөрүлүп кетет, бир жылдары түшүп кетет, бир жылдары бири-бирин түшүнбөстүк болуп кетет, режиссер менен актерлордун арасында кризисный момент болуп калат. Бир мезгилде мен спектакльге келип, кийинип, сахнага чыгайын десем эле, ура деп эле эшик ачылып эле артисттер чуркап кетип баратат. Ой, эмне болду? Спектакль болбойт, эл келген жок, спектакль болбойт, отмена деп. Мен дагы сүйүнүп, барып чечинип атып, анан ойлоп калдым. Ай, эмнеге биз сүйүнүп атабыз? Театрга эл келбей калганда биз сүйүнүп үйгө кетип баратабыз. Биз ушул жерде отуруп алып ыйлашыбыз керек. Демек күнөө бизде эл биздин театрга келбей калды. Эми ошондой бир мезгил болгондо, анан кийин ушинтип ойлоп келатсам, артыман бирөө Мурат деди, мындай карасам Жамал ажы Раматылык келатыптыр. Чогуу кетчүбүз да, анан кийин Жамал ажы, эмне үчүн ушундай болуп атат? Эмне үчүн биз баарыбыз сүйүнүп атабыз, эл келбей калды? Биз ыйлашыбыз керек. Мурат, муну мен канчадан бери ойлонуп келатам.
Жамал эже деп анан экөөбүз ушундай бир театр түзбөйлүбү мындай деп анан ушинтип биз өзүбүзгө ою жакын артисттер чогулттук да, бир 15 жакын биздей ойлогон артисттер. Ошолор менен спектакль кое баштадык өзүбүз. Жумуштан калып, жумуш бүткөндөн театрдын өзүндө эле. Театрдын ичинде эле спектакль бүттүбү, биз калдык, ондордо бүттү, бирге чейин отуруп алып, бир пьесаны тандап алып, ошону иштеп, өзүбүзчө иштеп, биринчи биздин пьесабыз Апам махабаты болду, Жеңишгүл Өзбекованын. Ошонун үстүндө иштебиз, Алмаз Аралыкбеков менен иштеп, эч кандай бир театрга тоскоол болбой, даярдап спектакльди худсоветке чакырып көрсөттүк. Худсовет кабыл алды, зрительге көрсөттүк. Эми ишенесиңби? Эл толбой калчу да ушул спектакльге. Эл келе берчү да ушул спектакль кирип туруп, бүгүн кайсы жанакы Туңгучтун спектакли жок десе кетип калышчу да. Ошентип атып ошол спектакль ойноп аткандан кийин эле бир Кара кыз деген пьесаны жазып келди Жеңишгүл. Ошону койдук. Ага дагы эл келе баштады. Психологический жанрдагы Кара кыз кийин кино болуп тартылды окшойт. Ошондой спектакльдер анан кийин Казат Акматовдун Мунабия деген пьесасын койдук. Эми ушундай бир сонун спектакль болду. Анан кийин Жаныш Кулманбетовдун Чыңгыз хандын купуя сыры, ушинтип биздин репертуар көбөйө баштады. Анан Туңгуч болуп алдык. То есть театр студия, кыргыз драма театрдын ичинде при академический театр. Ошондо иштеп атканда мына бир эми адам, биз адамбыз да, пендебиз да. Эмеге келип, кассага келип туруп, бүгүн Туңгучтун театры спектакли болобу, жок десе, билет албай кетип калган. Эми кээ бирлерге жаккан жок болчу. Анан ошол мезгилдеги жетекчи мени, Асылбекти, Жамал эжени чакырып алды кабинетине. Айтпай эле коеюн. Чакырып алып, мындай деди, коллектив силерге каршы болуп атат. Же силер ушул спектакльлерге бүт коллективди кошуп туруп аралаштыргыла, Туңгучту жойгула, анткени бир театрда 2 театр болуп атат, же болбосо кеткиле деди. Ал спектакльде сиз режиссер катары өзүңүз? Жок, Алмаз Аралыкбеков, Искен Рыскулов, ушундай көркөм жетекчиси Искен Жамал эже көркөм жетекчи. Жамал эженин алдында баарыбыз иштеп атабыз. Биз жөнөкөй артистпиз. Анан кеткиле же болбосо ушундай кылгыла деди. Биз бири-бирибизди карап турганда биз кеттик деп туруп, 10 театрдан чыгып кеттик. Мындай сөз болуп атат да, билбеген адамдар, булар театрга таарынып кетип калды, булар роль ойнобой кетип калды. Бир жерде мен ушул тууралуу уктум эле да, булар театрга таарынып, анан атайын ушулар бөлүнүп чыгып кеткен. Жок. Эч кандай андай эмес. Биз эгерде бизди ушундай акыбалга койбосо, биз иштей бермекпиз ошондой театрдын ичиндечи. Биз театрдан кетебиз деген ниетибиз жок болчу. Бирок ушундай бизди тандоо койгондо биз кетүүгө мажбур болдук да, биз онобуз кетип калдык. Эчтекебиз жок. Эч зданиябыз жок, эчтекебиз жок, кеттик. Жамал эженин эле сөзү бар да, балдар, мен силерге ишенемин. Силер мага ишенгиле. Биз театр болобуз деди. Анан ушинтип атып эле, анан кийин жана сөзүмдө театрга таарынып кетти. Жок, таарынган эмеспиз. Биз ошол кездеги жетекчиге таарындык. Анан кийин роль ойнобой, рольго суусап кетип калышты. Жок, биз кеткенде Жамал эже мен деген актриса болчу. Ролдордун баарын Мукамбет Токтобаев кетип калган, биз кетип калганда 4-5 спектакль токтоп калды. Мукамбет Токтобаев, Асылбек Өзбеков 3-4 спектакльде ойночу. Баш каарман. Мен жок дегенде 1-2 спектакль ойночумун, баш каарман болуп. Ошолор токтоп калды. Репертуар бузулду. Ошондуктан мен айтып коеюн, биз роль ойнобой, роль албай таарынып кеткен жокпуз театр. Биз башка багытта иштейлик деген ниет менен кеттик. Анан кийин Чолпонбек Базарбаев раматылык бизге жардам берип, ушундай Амангелди Исаевич Керимбаев жардам берип, ошентип атып, анан кийин Жамал эже чуркап жүрүп, эски Куурчак театрынын имаратын алып, биз Туңгуч театры официально театр болуп иштей баштадык. Бирок гос дотацияда эмес. Частный театр болуп иштедик. Биринчи театр. Жеке театр. Жакшы агай, аябай сонун айтып бердиңиз. Бирок мына ушул
театр жаатында, театрга өмүрүңүздү арнап, ошол эле Кыргыздын корифейлери жашап өткөн театрдан чыгып, туңгуч театрын түздүңүз. Анан менин бир жүрөгүмдө өйткөн нерсе бар да агай. Ушул искусство тармагында, театр жаатында, кино жаатында жүргөн актер, режиссерлордун бардыгы аракет кылып ушул мамлекеттин маданиятына салым кошоюн, мамлекеттин маданиятына иштеп берейин деп талпынып эмгектенет, бирок мындай мамлекет тарабынан бир коро жай, же болбосо мамлекет тарабынан бир стимул катары бир акчалай сыйлык, акчалай болбосун дагы бир даражаны көтөрүп, мындай адамды кубантарлык ошол мезгилдерде сыйлыктарга жетише алдыңызбы агай? Мисалы мамлекет тарабынан үй берилдиби? Азыр муну айтайын дегеним, мен азыр сиздин ошол туңгучту түзүп аткан жашыңызда туура келиши мүмкүн менин жашым. Азыр мамлекет тарабынан биз канчалык театрдан чыкпай иштегенибиз менен бир үй жай, коро жай же болбосо бир ушул иштеп атыптыр деп бир дух берип, дем берип, кубаттап кое турган нерсе көрүнбөй келет да. Эми ошол жалпы эле ушул мен курактуу жаштарды, менден кийинки жаштардын суроолору болуш керек. Ошол сиз ошондой даражага жетиштиңиз беле? Мамлекет тарабынан колдоо көрдүңүз беле? Эми бул суроо мындай да, совет учурунда көңүл бурулчу Кыргыз драма театрында иштеп жүрүп, мен 2 комнатный квартира алганмын. Мамлекет тарабынан Кыргыз драма театрында иштеп жүргөндө. Ал учурда Советтер Союзу учурунда театрда жок дегенде бир 3 квартира берилип турчу бир жылда. 3 квартира, 2 двухкомнатный, бир 3 комнатный, бир комнатный келдиби театрга? Бөлүштүрүп берди. Булар жылды, булар бияка жылды ушинтип эле жылышып эле квартира алып турчу. Мына мен акыркы болуп 2 бөлмөлүү квартира алдым. Керимбаев, Амангелди Исаевичтин. Эми азыр жок андай жок. Азыр билбейм, азыр квартира алганын мен уга элекмин. Биздин чоң мына улуттук театр болобу же Ош драма театрында артисттерге жаңы квартира берилди дегенди мен уга элекмин. Андай жок. Биздин өкмөттүн алы келе элек ага. Наамды болсо мен Туңгуч театрында иштеп жүрүп, заслуженныйды Жамал эженин аркасынан чуркап жүрүп, мен заслуганы алганмын, бүттү. Ошо ойдон токтоду. Азыр народный тигиндей мындай наамдарды кандай берилип атат, аны мен билбейм, аны менин ишим жок. Сен айткан мына бир стимул бере турган нерсе деле жок. Мындай артисттер, байкуш артисттер эптеп эле жашап жүрүшөт. Мен айта албайм, Кыргызстанда бир актер болуп жүрүп, момундай байыды деп айта албаймын. Же болбосо Моорике Экикаташ үйүн актер болуп жүрүп курду деп айта албаймын. Ага жетпейт кудурети. Башка жагынан иштеп туруп, жанталашып, тияктан бияктан эметсе болот актерлор. Балким агай ушудан мындай таянак чыгарсак туура болобу? Эгер мамлекет караганда, учурда Советбек Жумадылов, учурда Рыскулов, учурдун Сүймөнгул Чокмору, Таттыбү Турсунбаева, Бакен Кыдыкеева, Даркүл Күйүкубалары мамлекет көңүл бөлгөндө чыкмак деген таянакка келсек болобу? Сөзсүз да. Мамлекет народный артист СССР дегенди берген Даркүл эжеге, Бакен эжеге берген, Советбек Байке народный артист болгон, аларга 3 комнатный, 4 комнатный квартира берилип турган. Анда башкача болчу, такыр башкача болчу. Азыркыга салыштырылган кыйын, азыр салыштыруу. Учурдагы маданияттын абалы кандай деп ойлойсуз агай? Эми мен айта албайм жаман деп. Анан жыргап атабыз деп да айта албайм. Маданият тармагы эң негизги көйгөй бул каражат. Каражат маданияттын тармагына кандай бөлүнөт? Эми мен ал жак кесибин ал жагын түшүнбөйм, бирок мен көрүп турамын да. Маданият канчалык бирдеме кылайын десе дагы каражаты жок, жетпейт. Ошондон эле мен оюм боюнча. Кичине сурамжылоо жүргүзүп көрдүк да сырттанчы. Мектеп окуучуларынан, андан жогорураак жогорку окуу жайда 1-2 курста окуган студенттерден атайын сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Профессионал ырчы десе, кандай түшүнөсүң десе, тойдо ырдаган ырчыларды эсептеп калыштыр азыр. Кино деселе жанагы КВНщиктер тартып жүргөн балдарды элестетип калыптыр, киноактер десечи.
Театр десе, театр деген не деген суроолорду берип калды. Мына ушул көйгөйлүү профессионал кесипкөй искусствонун жоголуп баратканына эмне себеп багай? Кыйын суроо, аябай кыйын суроо. Эми бул мындай да, эми мезгил, убакыт дагы өзгөрүлүп турат. Илгери биз иштеп жүргөндө кино, телевидение, театр болчу. Телевизордан дагы анча көп нерсени көрө алчу эмессиң. Кино көрөйүн десең, кинотеатрга барып, очередте туруп билет алып алып көрчүсүң. Театрга барган ал кызыктуу болчу, театр жашап турчу. Азыр телефонду алып туруп, каалаган нерсени мынтип туруп эле көрүп алат. Кинону да көрүп алат, телефондон эле көрүп алат. Менимче мына ушул да көп нерсени ойнойт да ушул. Социалдык тармактар. Обязательно ошол сен каалаган нерсени көрүп аласың. А биз мисалы ошол спектакльди көрөбүз деп туруп, күтүп репертуардан же кинотеатрдан эмнелерин көрүп алып, атайын ошол кинотеатрга барып туруп көрчүбүз да. Азыр болсо эмне? Ачты, тапты, көрдү, болду. Бирок агай ушул суроого мен дагы жакынкы эле мамлекетти айталы, Өзбекстан. Өзбекстанда Илхом театры менен таанышсыз да. Ошол Илхом театрында учурда дал ушул мезгилде дагы алардын читкасына акча төлөп киришет экен көрүүчүлөрчү. Настольный период, мисалы, кайсы бир чыгарманы алып, пьесаны алып туруп, жакында сахналаштырабыз деп настольный периоддо стол үстүндө иштеде отурган мезгилде, мисалы, актерлор образга кирип окуй баштаган мезгилин көрүүчүлөр келип көрүшөт экен. Ал эми Совет доорундагыдай эле дал ушул Илхом театрынын спектакльдерин за границадан келип көргөн учурлар болушат экен, болот экен. Мен ойлойм, мамлекетти деле күнөөлөгүм келбейт, балким чыгармачыл жамааттан, балким ошол театрды жетектеген жетекчиден, балким чыгармачыл жамаатты жетектеген жетекчиден көз каранды деп ойлойсузбу? Туура, аябай туура. Анткени эң негизги театр деле алалычы, мисалы. Артисттер байкуштар көз карандыда. Кимден? Драматургиядан, анан режиссердон. Ошондой режиссерлор учурунда биздин учурда Искен Рыскуловдой режиссер ошондон бери төрөлө элек. Качан төрөлөт ошондой режиссер? Ошондой режиссер башкача ойлогон, ою башкача, кызыктуу спектакльдерди, сонун драматургия жазылса, анан ошол драматургияны жакшы режиссерлор койсо, эмне үчүн зритель келбейт? Келет. Бирок менимче азыр ошол жагынан биз кичине аксап атабыз го. Кандай дейсиң? Ошондойго дейм. Көрүүчүлөр кайтып келиши мүмкүнбү театрга? Сөзсүз келет. Алар эч жака кеткен эмес. Алар менимче азыр менин оюмча бир мезгил болуп атат да, бул бир учур болуп атат. Адам жан дүйнөсү менен күрөшүү мезгили деп койсок болобу? Болот. Азыр биз акчанын кулу болуп баратабызбы деген да түшүнүк келет да. Ошонусу дагы бар. Такыр башка, бирок бул дагы бир нерсе айтып коеюн. Бул убактылуу нерсе. Булардын баары токтойт. Анан биз баары бир өзүбүздүн калыбыбызга келебиз. Бирок качан? Аны биз билбейбиз. Бирок баары бир келет. Театр эч качан өлбөйт. Канчалык соц тармакты эле көбөйүп кетсе да театр өлбөйт эч качан. Башка сөз бул жакшы драматургия керек, драматургтар керек. Мына мисалы 60-жылдары мен негизи мындай ойлойм да, ал 50-40-жылдан 70-жылга чейин ушундай күчтүү адамдар жаралган да. Менимче Алла Таала учуп баратып мына Кыргызстанга берип коеюнчу деп туруп урук чачып жиберген да. Ошондон өскөн кандай 60-жылдары, 50-жылдары кандай адамдар чыккан. Москвага 39-жылкы декадага барган атактуу корифейлер, кийин 57-жылкы. Ошондой адамдар мына айталы ошол жерден Бибисарабишина Алиева, Болот Миңжилкиев, анан бияктан Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Даркүл эже, Бакен эже, художниктерден жанагы кандай художниктер, композиторлор, Давлесов.
всеобщий, орысча айтканда всеобщий подъем болгон да ошол кездечи. Бизде азыр ошондой болбой атпайбы? Ошол нерсеге кондо чалуу эженин салымы бар деп ойлойсузбу? Албетте. Бизге азыр ошондой министр жетишпей аткан жокпу деген. Билбейм, эми мен айтат элем, мына бирки акыркы жылдарда болгон министрлерди айтайын. Жаш министрлер келди. Мына Алтынбек Максутов, андан кийин ким Азамат, андан кийин жанакы ким Кайрат Иманалиев. Кайрат Иманалиев, Нуржегет Кадырбеков. Эми аларды ойлоп ким айта алат? Булар маданияттуу эмес, маданиятка татыктуу эмес. Булар кыргызча да, орусча да таза сүйлөгөн, тарыхты билген, театрды, кинону түшүнгөн адамдар да. Азамат менен сүйлөшүп барчы. Ал сенден жакшы билет көп нерселерди. Кайрат Иманалиев ал шунчалык деңгээли бийик, маданияттуу адам да. Ошон үчүн булар байкуштарда эч кандай күнөө жок. Булар кыла турган иштерин кылып атат. Эми билбейм, мен эгерде ушундай бир акылдуу болуп туруп, момундай кылыш керек деп айта албайм. Мен деле билбейм эмне кылыш керекти. Бирок ар ким иштеп аткан жеринде өзүнүн ишин так жакшы аткарса, ошондо биз бир жакшы бир тыянакка келебиз. Сизден дагы кино жаатында көптөгөн суроолорубуз бар. Бирин экинин берип калалы. Алгач сизде ушул кино жаатында Компост деген ысым менен тааныганбыз. Адан кийин эле ал ысым калып кетип, Жастык деген ысым менен тааныдык. Анан эле мен коркпой айта алам, мен устатым сериалдардын атасы деп. Кыргыз сериалдардын атасы деп айта алам. Анткени алгач кыргыз сериалын баштап тартып, дал ушул бүгүнкү күнгө чейин YouTube тармагында сериалыңыз азыр чыгып, кайра көрүп алып, күлүп, көрсө агай ошол мезгилде бир элүүнүн эле нар жак бер жагы турбайбы эле деп өзүмөн өзүм кубанып коем. Ушул кино жаатына кайтып баралы агай. Алгачкы кино жаатында жараткан образыңыз. Эми кайра эле баягы мен айта турган сөзүм ушунчалык бир жолдуу болгонумда, мен 9-класста окуп жүргөндө Кыргыз фильм киностудиясында bir kino tartılgan atıptır. Anam televizordan proba olup atat. 16-15'e çıkan Kırgız bala gerek degendi. Men necem okup kalat Mayramkul degen. Al men artist bolorumdu, kaalaganımdı, ушунчалык билчү да, анан кийин чакырып атат, тияка барып көрбөйсүңбү? Барбайм мен, уялам деп барбай койгом. Ошол эжем мени болбой автобуска тыгып туруп, киностудияга алып келип, жанакы жазылып турган жерге кирип туруп, мына мен инимди алып келдим пробага десе, кечигип калдыңыз, бүттү проба деди да. Анан мен ичимден сүйүнүп кеттим. Бүткөнүнөчү. Эжем аябай капалуу болуп туруп, тиги жерге мени отургузуп коюп, могу жерде отуруп тур, мен азыр келем деп, дагы бир жактан сүйлөшөйүн деп кеткен окшойт. Кетип калды да, мен отурам. Отурсам бир киши өтүп баратат, монтип. Өтүп барып мени карап өтүп кетти. Мен да анан бир карап койдум, мындай отурсам, тиги жактан токтоп туруп кайра келди. Сен кимсиң? Мен ушундай Мурат, киного келгем, бүтүп калыптыр десе, жүрчү деп тур, мени жетелеп. Алып келип, бир эшикти ачып, бир орус отуруптур. Юра, посмотри на этого мальчика. Ну как, мы же уже... Нет, ну ты посмотри, пожалуйста. Түртүп эшикти жаап койду. Анан мен ошол Юрий Борецкий деген орустан Мосфильмден келген режиссер экен. Кто такой? Анан баарын айтып берсем, бир текстти берди, окучумун, мен окудум. Теперь убери текст, өзүңүз сөзүң менен айтчы. Айтып бердим. Эми муну жиниң келип айтчы, жиниң келип айтып бердим. Эми күлүп айтып берчи, күлүп айтып бер. Эртең 9-да кел деди. Мен 9-да проба башталыптыр. Мен пробага келсем, мен Таттыбек Турсунбаеваны, Оразбек Кутманалиев, Болот Бейшеналиев, Күйүкова, кимдир, Күмүшалиевалар жүрөт. Ошолорду көрүп калтырап титиреп калдым. Анан ошолор менен түшүп, мен пробадан өтүп кеттим. Самоконтроль башталды. Самоконтроль билбейм. Же зажим кармап. Мандраж болдум, бирок режиссер билет экен да иштегенди. Ушинтип акырындан токтотуп. А тиги өтүп бараткан киши бул Керим Оразалиев деген режиссер болуп, кийин мен тааныдым, аябай жакшы адам, биздин председатель Госкиного чейин барган киши. Ал ошол убакта экинчи режиссер болуп иштеген экен да. Ошол киши мени байкап калып туруп. Сиз тартылчу кино картинанын экинчи режиссеру. Ак кулар коңгон Айдынгөл деген. Мына ошондон кийин мен мектепти бүтүрдүм. Уже өзүмчө звезда болуп калдым, бир киного түшкөндө. Бир кинону түшүп эле мен өзүм звезда
ойлодум, анан Алматыга барып тапшырыш керек. Киного түшкөнмүн да, мени ким албай койбойт деп келип, биринчи эле документ тапшырганын келгенде эле киного түшкөм десем эле, ушул кагазды алып туруп эле, бул кагаз кереги жок деп туруп мусоркага кыргытты. То есть сен киного түштүңбү, түшкөн анын иши жок. Сен башкача кайра башынан баштап с нуля мен Кудай жалгап, мен ошо казактардын арасынан өтүп кетип анан бүтүрдүм. Сериалга кантип келип калдыңыз эле? Эми бул дагы бир тарыхта, азыр тарых болуп калды. Мен 2001-3 жылдары мен туңгучтан кеттим. Эмне себептен кеттим? Мен сезип калдым, мен кайталана баштадым. Мен кайталана баштадым. Образдар штамп боло баштады. Бир жасаган нерсени кайра эле кайталап, мен жаңы бирдемени кааладым да, анан кийин Асылбек, Егенберди, балдарды чогултуп алып айттым, балдар, таарынбагылачы, мен жылайынчы. Койчу, Мурат, кандай сенсиз? Бирок ал мезгилде туңгуч көп акча таап калган. Ой, акчаны Мен билгенден Асылбек агай Ауди минип калган, Эген агай Ауди минип калган. Менде Мерседес болчу. Жамал эже айткан, балдар коркпогула. Мени менен иштесеңер, силер Мерседес минесиңер дегенде, мына мен Мерседес минип калып. Анан мен айттым, балдар коркпогула. Егенберди бар. Егенберди мен жанымда жүрүп, анан кийин мындай болуп калган да, Егенберди Чалабаев. Анан балдар мага уруксат бергиле десем, анан кийин макул деди. Мен кеттим. Үйдө отурдум. Анан кийин ойлодум, мени ошондо мен түшүндүм, ишсиз мен эчтеке мен жашай албайт экенмин, мен калтырай баштадым, титирей баштадым. Кээде булдага башталды. Чыгармачыл адамдардын оорусу. Конечно, ал эме депрессия деп коет да. Ошондой бир мезгилде шарак этип телефон звонить этип калды. Жанакындай соткалар жок ал учурда. Үй телефону. Үй телефон. Алло десем, Жеңишкүл Өзбекова чалып атат. Мурат, эмне кылып атасың? Чынын айтайынбы? Айт, эчтеке кылган жокмун. Анда сен мага керексиң. Ушундай КТРде жаңы 4 сериялык бир айылдык турмуштун эмеси болгон атат. Сериал 4 сериялы. Сен келип ошого катыш деди. Анан мен сурадым, сен мени ким катары чакырып атасың? Актер катары десем. Актер катары еще мен сени сценарист катары чакырып атам. Чогуу сценарий жасабыз. Ага чейин жаздыңыз беле? Ага чейин жазып, уже бир кино тартып койгонмун да. Анан кийин мен бардым, Жеңишкүл менен иштеп турупту. Жеңишкүл экөөбүз ойлонуп, Умар деген бир жигит бар, үчөөбүз отуруп 4 серияны жаздык. Бекжан Айткулуев деген режиссер тартты 4 серияны. Мен сценарийдин группада болдум, сценарийди жаздым и жаздык деген ролду да. Анткени мен ойлоп жүрчүмүн да, ушу композ болуп жүрө беремби? Бир роль ойношум керек, который композдук ичине унутат деген эме. Анан кийин жаздык дегенди ойлоп таап туруп киргизип салдым да. Бирок мен ойлогон эмесмин, жаздык ушунчалык элге жагып калат. Мен анда ойлогон эмесмин. Тиги Токтошова ошол кезде Айтыкеева болчу, председатель, директор КТРдин. Анан көрсөттүк худсоветке. Көрсөтсөк 4 серияны көрүп туруп, жакшы, всё. Уланта бергиле. Жок, сеткага койгула. 4 сериялы болуп калган эле, начар болуп калды, көбүрөөк болсо деселер, Жеңишкүл. Ал эл жүрөктө Жеңишкүл. Бизде бар 40 серия деп койду да. 40 серия. Сырыны сценарий барбы? Жазып койгонбуз деди да. Жеңишкүл жазылып элек да. Анда мен уруксат берем, 40 серия вперед деп. Чыгып кеткенде мен айттым, Жеңишкүл, сен эмне кылганың? Каякта 40 серия? Коркпа, мен бармын, сен барсың, жазабыз деди. Ошондон жазып 40 серия кылып жибердим. Даже билесизби, мен 15 серияны тартып атам. Базарда жүрөм тартыпчы. 10 серия эмеде, эфирде. Эфирде кетип атат. Кетип атат. Мен 15-чини тартып атам. Анан бир аял чыккап келип, айтчы балам, жанакы эмне болуп атат, ошону айтчы. Деп менден сурайт, мен өзүм билбейм. Өзүм биле элекмин, ошо сценарий жаза элек. Аны көрөсүз деп койгом да. Бирок ошентип атып, мен Чилкин Өмүржан деп кыска эле бир нерсе айтып коеюн. Эң негизги биздин жетишкендигибиз эмнеден болду? Бул мен деген артисттер түшкөн да. Ошол команданы айтайын деп аттым эле, ансамбль Кыргыз Республикасынын эл артисттери Чородо Манаев, Мукамбет Токтобаев,
Марат Жанталиев, Раматуллов. Жанталиев. Бирок эми ал киши дагы народный албай кетип калды. Марат Жанталиев кичине үлгүрбөй калды да. Эми мен деген артисттер түшкөн. Ошол эле Кыргыз драма театрдын баары эле түшкөн. Ош театрынан түшкөн, Жалал Абад театрынан. Куш жолдо да башкы каарманды алым кыла экен. Аны алым Кыргыз Республикасынын эл артисти Исаков алым кылды. Анан мен ушу бала кезде көрүп отуруп, эң эле коркунучтуу кино болчу да, сериалчы. Ошол кино башталганда мындай жаздыктын тип бетими жаап алып анан кычыгынан көрчү элем да, Кара жолтой деп. болгон. Ошол кино жөнүндө айтып өтсүң. Кара жолтой деген эми Назым агайды кантип тандап алдыңыз? Назым эми бул тарыхы мындай да, мен кичинекей кезимде апам тайнем мен бир окуя айтып бере берчү да. Мен анда 6 класспы, 5 класста окучумун да, бир айылда, кыргыздардын айылында бир кишинин аялы өлүп калат. Анан эптеп бир убактан кийин кайра үйлөнөт, кайра эле өлүп калат аялы. 3-үчү жолу үйлөнөт, 3-үчү жолу өлүп калат. Эл таң кала баштайт, чөт, бул эми 4-үчү жолу үйлөнөт, 4-үчү жолу өлүп калат аялы. Анан кийин жууп атканда, сөөгүн жууп атканда баарын текшерип карашат, милиция чакырышат, баар. Бир дагы мындай эме жок да, денесинде. Так жок. Так жок, өлүп калат. Көрсө, бул аялын жумшак чүпөрөк менен кроватка байлап, буттарын кроватка байлап, оозуна бирдеме тыгып туруп, анан кыттыклап атып түшкөн. Анан мен кичинекеймин да. Биз ал убакта кайда маньяк деген сөздү билбейбиз да. Мен сурайм да, апа, эмнеге кыттыклап өлтүрөт? Эми өлтүрөт да кыттыклап. Жок, мен түшүнбөйт, эмнеге кыттыклап, жөн эле өлтүрбөй, эмнеге кыттыклап? Эми кыттыклап өлтүрөт да, ал дагы түшүнбөйт да. Көрсө, ошол маньяк болуптур да. Анан менде ой кетти да, Кыргызстанда маньяк болсо кандай болот эле деп аттым. Анан кийин ушундан чыкканда Кара жолтой. Ал фильмде дагы күчтүү актерлор түшкөн. Аскагат Сулайманов, Айжан Акылбекова, Назым, Байыров. Ошол мезгилдеги сериал менен учурдагы сериалдын кантип салыштырасыз агай? Азырда сериал көбөйүп кетпеди? Көбөйүп кетти. Телеканалдарда берилбей келет. Бирок YouTube тармагында көптөгөн сериалдар чыгып кетти. Анан соңку интервьюларыңыздан мен көрүп калдым. Азыркы кино тарткан балдар техника жаатынан үн жазган, деги эле команда, мобильный команда түптөлүп кетиптир деген бир интервью берген жоопторуңуз бар экен. Ошондон улам суроо салгым келип атат. Сиз тарткан сериал менен учурдагы тартылып жаткан сериалдардын салмагы канчалык? Элге таасири кандай? Билбейм, көп сериялар бар. Кээ бирөөсү так жакпайт. Эметте кээ бир сериалдар бар. Аябай ыраазы болосуң. Мына акыркы мен сериалды көрдүм, Акыркы сабак деген. Ушунчалык мага жакты. Мектеп окуучулар тууралуу. Актер, артисттер ойногону жакты. Баягы халтура жок. Натурализмге жакын. Ушундай жакшы ойношкон, камераны тартканы, светти койгону бүт баары жагат да. Азыркы учурда мен тартыш үчүн момундай бир 25 килограммдык камерам бар болчу. Кассетага жазчубуз, бир камера менен. Мындай свет жок болчу. Мында бирдеме эптеп бирдеме менен тартчубуз. Бирок ошондо да аракет кылып, биз бир чыгарма жасаганга мээнет менен. Биз анан кийин мен эң негизги менин эмем, мен артисттер менен, мен жакшы артисттерди тандачумун да. Күчтүү актерлор менен. Мен ошондой жакшы көрөмүн. Күчтүү актер болсо, сахнада күчтүү актер ойноп атса, көрүнүп турат. Эгерде ойной албай бирдеме болуп турган актер болсо, анда болбойт. Союздун тарткан кинолорунда кай? Мындай суроо берейинчи. Сөздү баалашуу, сөздү мындай кадырлашуу, анан сөздүн орду менен пайдаланчу да. Азыркы кинолордо мындай кыска жаргондорду же болбосо эми бул көркөм чыгарма да кай? Баары бир көркөмдүк керек. Жана сиз айтып өтпөдүңүзбү, натурализмге жакын болуп баратат депчи. Мурунку фильмдерде мындай көрүп отурсаң, мындай сөз ушунчалык жугумдуу, угуп отурсаң ушундай таасирдүү сөздөр сүйлөнчү да. Азыр натурализм деп атып, биз мындай тескери жакка кетип калган жокпузбу кай? Сөздү мындай тебелеп, баалуу сөздөрдүн баардыгын тебелеп салган жокпузбу?
ошондой нерсе бар. Бирок баарында эмес, бирок бар. Анан кийин эң жаман нерсе бул артисттер сүйлөп атып орусча сөз кошуп жибергени ушунчалык менин жиниме тиет да. Менин акыркы сериалым Жалбыз болду. Жалбызда кээ бир актерлор, кээ бир роль каармандар орусча сүйлөйт. Бирок бул сценарий боюнча, бул драматургия боюнча орусча сүйлөйт. Анткени башка жерде өскөн, кыргызча билбеген атайын жасалганда мен жөн эле айтып атамын, башка эмне. Эки кыргыз отуруп туруп, анан ошол кыргызча сүйлөп келатып, анан кийин как раз, канчай, давай деген сөздөрдү кошуп аткан, ошол мага жинге тиет. Совет учурунда андай нерселер болгон эмес. Аябай мындай тилге басым жасап. Тилге басым жасачу. Рахмат агай. Студиябызга конок болуп келип бергениңизге деги эле Ош жергесине дагы бир жолу куш келипсиз дейли. Биз сиз менен эч качан коштошкубуз келбейт. Быйыл болбосо кийинки жылга дагы конокко келиңиз. Деги эле Ош жергесине бат-баттан келип туруңуз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.